Аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог бул аянтчага 27-28 февраль күндөрү донорлук бизнес жана жарандык коомчулук чогулуп, бийликтин 3 бутагы менен кеңири ачык айкын диалог түзүлөрү күтүлүүдө. Талкуулоо аймактарды өнүктүрүү боюнча маселенин тегерегинде болуп, ал президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда жүрөт. Конференциянын жыйынтыгы менен стратегиялык документтерге жана Кыргызстанды өнүктүрүү планына алымча кошумчалар киргизилет. Биздин улуттук диалогтун негизги резолюциясы кабыл алынат. Бул резолюция кийинки ошол биздин негизги ошол бийликке жана ошол жергиликтүү бийликке жол картасы катары ошол кийинки жылдары кандай негизги сунуштарды биз ошол иш жүзүндө аткарабыз деген баягы негизги мааниде кабыл алынат да. Анан ушул кабыл алынган резолюция кийинки ошол биздин мамлекеттин ошол эле өкмөттүн же болбосо башка тараптардын өнүгүү программаларына же болбосо пландарына өзгөртүү катары киргизилет да. Конференциянын жүрүшүндө 3 багыттагы сессия уюштурулуп, анда аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүнүн чаралары, жаштар маселеси, диний жана миграциялык саясаттагы кеңири талкууланат. Ошондой эле регионалдык масштабтагы саламаттык сактоо, билим берүүнүн дараметин көтөрүү жана өлкөнү санариптештирүү көйгөйлөрү күн тартибине киргизилген. Бул ошо региондорго багытталган иш-чаралар, негизги жыйынтыктар, ушул баягы жетишпеген жектер же болбосо ошол биздин кылмай калган иштерди талкуулоо жана ошолордун негизинде келерки жылга жана кийинки жылдарга негизги багыттарды аныктоолуп эсептелет. Уюштуруучулар бул иш-чара соңку 5 жылдан бери өткөрүлбөй калганын белгилешет. Алардын пикиринде диалог жыл сайын региондордогу көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өөлгө жана жарандар менен мамлекет ортосунда көпүрө болгон улуттук аянтча болушу керек. Кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи. Мындай масштабтуу жыйын өз натыйжасын берет дейт коомдук ишмер Жамин Акималиев. Ал эки тараптуу тыгыз иштешүүдө гана аймактардагы көп жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү чечүүдө жемиштүү жыйынтыктар болоорун белгилейт. Халкыбыздын 65% жашап атат. 6 миллионун 4 миллиону айыл аймакта. Мына ушулардын баары өнүктүрүү үчүн биз буну негизги иш деп кабыл алып туруп, дайыма ушундай көңүл буруп анан эл менен кеңешип туруш керек. Качан гана биздин жогорку бийлик жерлердеги өкүлдөр менен, коомчулук менен, бизнестер менен жана башка халктын ар кандай тармактарынын өкүлдөрү менен жолугушуп турганда гана иш салдыга турат дагы чечимибиз ишке ашат. Анткени менен 1200 киши чакырылган конференция катардагы куру жыйындардын катарын толуктап калбайбы деп, анын жыйынтыгынан күмөн санаган саясаттануучулар да бар. Анткени буга чейин деле көкүрөк каккан көп чогулуштар болуп, анын максаттарынын аткарылуусу көбүнчө кагаз бетинде гана калганы белгилүү. Ал жыйындардын бардыгы качан бир эффект натыйжа берет. Анын артында бир финансылык материалдык бир база турса, анан андай финансылык материалдык база жок эле бир жыйындарды куруп, анан уландарды айтып пикир бергенден эч качан натыйжа чыкпайт. Чындыгын алганда Кыргызстан мамлекетинин финансылык мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү. Биз чоң долбоорлорду аткарууга азыр кудуретибиз жетпейт. Ал үчүн биз мисалы үчүн мына мамлекеттин алдында турган абдан чоң долбоорлор бар. Жалпы экономиканы көтөрүүгө түрткү боло ала турган. Мындай иштерди аткарбай туруп, кур эле жыйындарды өткөрүүдөн менимче пайда аз болот. Белгилей кетсек, иш-чаранын экинчи күнүндө социалдык экономикалык саясаттагы акыркы өзгөрүүлөр жана реформа, өкмөт менен мамлекеттин ишмердиги тууралуу маалымат берилери да күтүлүүдө. Муну менен кошо 2040 жылга чейинки улуттук стратегияны жана санариптик трансформация маселелери каралмакчы. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.